урматтуу Жалал Абад шаарынын жаштары, мен сиздер менен убакыт бөлүп, сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарды, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды угайын деп мынакей бүгүнкү жолугушууну уюштурдук. Мына келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кайтыгер болгон жаштарды баардыгын чакырып, силердин да иш планыңарды, силердин да мындай коомдо жүрүп атасыздар, эмнелерди өзгөртсөк болот. Ошол оюңарды угайын деп чакырганбыз. Жалал Абад шаары жаштардын шаары деп аталып келет илгертен, билесиңер. Анан жаштар үчүн ыңгайлуу бир шаар болушубуз керек да. Ошону алып калганда мына биз 2 жылдан бери иштеп атабыз. Спорт комплекстер курулду, IT академиясы курулду, Даник жаш балдар үчүн комплекс ачылды, кинотеатр болду, футболдук академиябыз курулду, көрдүңүз, Барселона. Биринчи кесиптик лицейдин ордун биз олимпийский мектеп кылдык. Алдагы жаштарда баягы күчү бар кыздарыбыз, жаш балдарыбыз олимпиадан Кыргызстандын желегин бийик желбиреткен биздин жаш балбандарыбыз чыксын деген маанде аны ишке ашырдык. Мектеп садиктерибиз курулду. Мына көркөм сүрөт борбору ачылып атат. Анан парктарды көрүп атасыздар. Парктар ачылды. Кудай буйруса, бул администрациянын аркасына спорт сарайы курулуп атат. Ушулардын баардыгы урматтуу жаштар силер үчүн болот. Мен өзүмдүн сөзүмдү кыскартып сиздерге сөз берем. Сиздер атай келдиңиздер, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды суроо жооп кылайлы да. Ошого төйнүбү? Жаштар эмне дейсиңер? Аты жөнүм Акалбаева Игернисона. Жалал Абад жакшы өнүктү, тротуар бар, жолдор баары жакшы, бирок бизге велодорожкалар жетпей аткансыз. Велосипед менен биздин шаарда жүрүүгө шарт жок, эч кандай шарт жок. Если по тротуарам жүрсөм, то адамдарга кооптуу болуп калат. Если жол менен жүрсөм, өзүмө кооптуу болот. Бизде быйыл 26 километр велодорожкасы менен тротуар салынат. Кудай буйруса. Кайсы жерде мүмкүнчүлүк жаралса, биз ошол жердин тротуарынын ширinaсын чоңгу жарымын велодорожкага деп эстеп отурабыз. Жалал Абадда студент окуучуларды кызыктыруу үчүн интеллектуалдык клубтарды ачыш керек. Мисалы, акыл ордо жана башка оюндарды. Азыр интеллектуалдык клуб жок дей албайм, бирнечелер бар, бирок ал клуб тууралуу көптөгөн студенттер жана окуучулардын маалыматы жок. Ошол интеллектуалдык клубтун окуучуларга жетүүсү жана студенттерге жетип, бири-бири менен карым-катнашып оңдоп, ортодо оюндарды өткүзүп берүүңүздөрдү сиздерден сурап болчумун. Чтобы азыр муну жагуу мук болуп, ортосунда акыл ордо таймаштары, спорт жактан дагы таймаштар алып берсеңиздер, бирин-бири студенттер жакшы тааныйт, жана студент университеттер ортосунда дагы карым-катнаш жакшы болот. Ошого интеллектуалдык клубтарды көбөйтүп, жаштардын кызыгуусун ашырып бериңиздерди сизден сурап болчумун. Гүлдесте кызыбыздын сунушу мынакей. Баятан бери берилген суроолордун ичинен эң жакшы сунуштардын бири болду десем жаңылышпайм да. Гүлбарчын Калмырзаны уюштуруңуз. Ар бир мектеп арасында, 11 класстар арасында, ар бир университеттер арасында акыл ордосун уюштургула. Суроо жооп болсун. Билим деңгээлин текшересиздер заодно. Ошол жерде ынтымакчылык, ошол жерде достук мамилеси түзүлөт да. Рахмат сунушуңузга. Бир кол чаап аларсыз. Бир гана билим адамды эркин жана бийик кылат дегендей, сөзүмдү Чоңуз Айтматовдун сөздөрүнөн баштаган кезде биздин шаарыбыздын китепкөй окурмандары үчүн китепкана курулуусун сунуштагым келет. Селан Нурдай ошо китепкананын куруу боюнча демилгени көтөргөн. Зора Нурматова атындагы биздин жаш окуучу кызыбыз дагы ошо сунушту көтөрүп атат. Бул боюнча проектибиз бар. Кудай буйруса, ошол Польшадагыдай жашнакка китепкана курабыз деген ойдомун. Сунушум, сиз айтып кеттиңиз, ушундай чогулуштардан көбүн өткөрөбүз деп. Мен мындай форматта эмес, анткени бул жерде бардык эле университеттерден только активдүү гана студенттер келген да. Башка студенттер бар, мисалы окуусун таштап, башка жүргөндөр бар. Алар менен дагы өзгөчө болушун каалайм. Жана биз ошол колубузда бар нерселерди пайдаланышыбыз керек. Мисалы, жаңы сон кинотеатр ачылдыбы? Ооба. Бирок ушундай көйгөйлөрдү
билишиңиздер үчүн мен сунуштайт элем ушундай бир конкурстарды жарыялап, мисалы бир видеоролик конкурсун жарыяласаңыз болот. Ошол кинотеатрда эң мыкты деген 2-сынбы, 3-сынбы көрсөтүп, аларга сонун сыйлыктарды берсеңиз болот. Ошол чогулуштарды көп өткөрүп, өзүңүз деле анда катышыңыз керек, себеби жаштардын оюнда мен ушундай мэр болсом, мен ушундай кылсам, келечегимде өзүм салымын кошсом деген адам болуш керек. Жана экинчи маселени айта кетсем, ошол шаарда кыздар кыймылы түзүлсө, мисалы зордук зомбулук, кыздардын укуктары, ушул темалар боюнча. Тамырдан ушу кыздын фамилия аты жөнү номерин жазып алсаңыз, кыздар кыймылы, балдар кыймылы түзүлө дагы өзүңөр жетишпейсиң, сизде дагы задача көп, иш көп. Ушул жаштарда иштетишиңиз керек. Булар өзүнүн тилинен, буларга биринчи чакырып чакыртып направленияны берген. Анан ошол боюнча булар иштейт. Эмки жыйындарда давайте ошо бир көйгөйлөрдү алып, кинотеатрдын жетекчисине көргөзүп, ошол жерде жаштарды чакырып, ошол көйгөй үстүнө иштейт.